Мен азыр ушу Талас областынын Талас районунда жүрөм. Азыр ушул Кең Кол деген жайлоого кетип бартам. Мына ошол Кең Колдун жолунда кетип бартам. Ошол жолу аябай эле начар экен. Ошо мага Талас районунун тургундары кайрылышты. Ошону Минтранстын жетекчиси Эркинбек Арстанбек ушуга жеткизип коесуз деп. Кудай буйрса мен азыр Таласта жүрөм. Эртең Кудай буйруп Бишкекке барсам, биринчи күнү кирип Минтранстын жетекчиси Эркинбек Арстанбековичке кайрылуу кылам. Ушул видеону да көрсөтөм. Мен ойлойм ушул Эркинбек Арстанбекович бул нерсени көрөрү менен Кудай буйрса аракетин жасайт деген ниеттемин. Булга чейин эле далай жолдорду жасап атышат. Анан ушул Кудай буйрса Эркинбек Арстанбекович жардамын берет болуш керек. Ушул жолду кийинки келгенде түз сүзүлгөн боюнча көрөт болушум керек. Мына Кудай буйрса мына жол Кең Колго кетип баратканда, Талас районундагы Кең Кол жайлоосуна кетип баратканда жол экен. Мына жолдун акыбалы ушул экен. Түзүп коюш керек экен. Кудай буйрса элдин көйгөйүн биринчи күнү Бишкек каласына барганда жеткизем. Кудай буйрса жол оңолот. Мына Кудайым буйрса өткөндө жана айтып кеттим, ушу 28 майда келгенде элдер мага кайрылуу кылган жолда мына Кудай буйрса мына оңундай болуп сонун болуптур. Мына караңыздарчы. Ушул жол сүзүлүптүр. Мына моундай сүт ташыйт экен. Тоодон келишет экен. 3 ай ушул эми жол менен катнаш кылат экен да. Анан мына Кудай буйрса карапайым эл дагы өзүнүн ыраазычылыгын айтып атат. Не демекчибиз? Биздин башыбызда турган кыргыз мамлекетин башкарып аткан ажообуз Садыр Нуркожоевичке өтө терең ыраазычылык. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Сөнбековичке да өтө терең ыраазычылык. Андан кийин Минтранстын жетекчиси Эркинбек Арстанбековичке да терең ыраазычылык. Мына караңыздарчы. Карапайым элдин көйгөйүн угуп, мына жол уже сүрүлүптүр. Мына мен азыр өзүм көрүп кетип бартам. Мына караңыздарчы, бул не деген керемет. Мына не деген керемет жол. Кудай буйрса мына жол жакшы болуп калыптыр, сүзүлүптүр. Ошол карапайым элдер аталарыбыз баталарын берип атат. Мына Кудайым буйрса кыргыз мамлекети оңолот. Мына оңолуу жолуна түшүп баратабыз. Жолу оңолгондун мамлекети оңолот дейт. Кудай буйрса мына мамлекетибиз оңолот. Бирөөнү сындагандан мурун, бирөөнү жамандагандан мурун биз өзүбүз кыргыз мамлекетинде не иш кылдык деш керек да. Карапайым эл өзүбүзгө суроо бериш керек. Биз мамлекет үчүн не кылдым депчи. Биз андан кийин анан ажообуздарга, премьер-министрибизге анан суроо бериш керек да. Атак мына караңыздарчы, не деген керемет жол. Мына өткөндө келип көрүп кеттим эле. Мына азыр сонун. Мына өткөндө бул жерде жанагы байке айткандай биринчи эле скорость менен айдап калган элдерчи. Мына таксисттер, мына такси байкелер айтып атат. Мына азыр Кудайга 1000 мертебе шүгүр. Мына өтө 1000 мертебе шүгүр да. Мына ушинтип жол сүзүлүптүр. Мына сүзүлүп, мына жакшы иш болуптур. Только ыраазычылык, башка не кылабыз? Ыраазычылык эле айтабыз, башка не айтабыз? Айта турган деле сөз кылбай калды. Ыраазычылык ажообуз Садыр Нуркожоевич, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Сөнбекович, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Мына Таластык бир туугандар, аксакалдар, Талас районунун Долон айыл өкмөтүнүн аксакалдары баталарын берип атышат. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Кыргыз эл үчүн кызмат кылыңыздар. Кыргыз эли сиздерге ишенет. Кудай буйрса. Депутаттарга айтсаң, депутаттардын бирөө жок. Мейлем депутаттар келбесе койсун. Зато карапайым эл сиздер турасыздар да. Кандай жатат? Кудай буйрса ошо өткөндө 28 майда келгенде Катир байкем кайрылуу кылды эле. Кең Кол деген жайлоого кете турган жолубуз канча бир 2 жылдан бери сүзүлбөй жатып айткансыз.
Анан ошонун жеринен көрүп өткөндө карап кеттим эле, анан барып Бишкекке жетер менен эле Акылбек Сөнбековичке бул кишинин аманатын айттым эле. Ошо айтаар менен сразу эле Минтранстын жетекчиси Эркинбек Асканбекович чакырып тапшырма берип, анан Кудай буйрса мына Шакир байке айтып атат, жол түзүлдү дейт, азыр да барып көрөм жолду. Анан ошол Шакир байке айтпаса мен бул жолду кең колду каяктан билмели. Анан ошол Шакир байке. Аныңызга алдан чоң ыраазыбыз да. Бу жерде бул ушул Акылбек Жапаровдун коомдук кеңешчиси. Атым Урмат. Урмат. Бул киши жалаң ушул карапайым элдин көйгөйүн жеринен чечип, өзүнүн эмеси болсо, жеринен чечпесе тиякта барып ошолор менен акырып көйгөйүн чечип атат. Анан ошону угуп мен дагы анан баягы өткөндө күмөскө келгенде жолугуп ушу көйгөйдү айтканда. Анан ушул көйгөйдү айтып, мынакей жолубуз сонун болуп калды. Мына зубулдап калды. Өзү көргөн. Эме постко чейин. Анан бул постко чейин сүрүлүп бир. Андан ары сүрүлө экен. Анан ыраазычылык айтып атыр, ыраазы болуп атыр. Мындай өкмөткө деги мунуңку бийликтерге мындай үнүбүз деле жетчү эмес. Үнүбүз деле жетчү эмес. Керек болсо айыл өкмөт деле, мына азыр деле айыл өкмөт үнүбүз жетпейт. Мында тоот болгондой мамиле кылышат. Аким деле, губернатор деле. Анан коомдук кеңешчиси ушул Урматка бир ыраазычылык айтып коеюн элдин атынан. Жолубуз бир сонун болуп калды. 3 жылдан бери машина жүрбөй калган. Ода биринчи мен барсың. Ооба. Эми башына чейин жеткириш керек да. Ооба, Кудай буйрса мындай болду. Бул кишинин Шакир байке айткандан кийин мен министрге телефон чалды, барып министрдин өзү менен жолуктум. Ошондо министр Мамытов айтты, Урмат, мен бир 3-4 километр деп айткам да, ал 3-4 километр эмес экен, ал 32 километр экен деп айтты. 32 километрде полный сүзүлөбүз деди, баштан этегине чейин. Бирок азыр булардын грейдери ремонт болуп атыптыр да. Анан пока ошо эмеге чейин жанагы поступ атпайсызбы? Ошо жерде сүзүп туруп, андан аркысында сүзөт. 32 километрди толук сүзүп берем деп айтты. Толук сүзүп. Ошого чейин жана Монако барат да. 3 айыл өкмөт. 3 айыл өкмөттүк. Ооба, мен тиги Минтранстын помощнине чалдым этсем, бияка тактаса 32 километр деп айтты. Атак мен Кошкочейге баргам да. Кошкочейди көрүп туруп, ошол жерден бир 3-4 километр десем, мага айтты, байке ал жерде 32 километр экен, 32 километрди полностью сүрүп берет. Мен айттым, мен 3 жылдан бери сүрүлбөй келди, бул эми уят. Элестетиңиздер, ушу Манас атанын арбагы турган жерди кичине мына сыйлап деле ушул эме деп туруп жазап койсуңар. Бирок ошол элдин көйгөйүн угуп, Ажоо Садыр Нуркожоевичке чоң рахмат. Андан кийин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Сөнбековичке чоң ыраазычылык. Андан кийин ошол Минтранстын жетекчиси Эркинбек Арстанбековичке чоң рахмат да. Мисалы үчүн азыр Кудай буйрса, мына бийлик менен карапайым элдин ортосундагы ынтымак деген ушу деп койсо болот да, кандай дешти. Анан мен барып жеткиздим. Жеткизери менен сразу мен биринчи күнү бардым, бияктан Демашкын чыктым. Биринчи күнү барганда эле ошо Акылбек Сөнбековичке сразу эртемен 7-те жумушка бардык. Айтканда эле ошо жерден сразу саат 7:15 өткөндө Минтранстын жетекчисине чалды ошо жерден менин көзүмчө. Айтты, азыр менин коомдук кеңешчим барат. Ушунун көйгөйүн ук дегенде эле мен барып айтсам эле, ал киши сразу эле бияка эме тапшырма берди. Ошентип баягы бири-бирин сөзүн ушундай бир көйгөйүн чечип берип турса, эл айланабы. Эл рахматтан башка эне айтпайбыз да. Мына азыр ушул убакта элдик бийлик орнотду деген бир ишеним пайда болду да элде. Мурда андай жок эле. Кире алчу эмес элек. Акылбек Жапаровна да кирдик. Ушул Урматтын артынан берки замына тиги ачык чеңги беле тааңмас эме Эдил Байсаловна кирдик. Жаманкуловна кирдик. Мына ушу Урмат аркылуу көйгөйдүн баарын чечип берди. Ыраазычылык, рахмат айтабыз. Ушундай эле бир элдин жүгүн көтөргөн, ушундай эр азаматтардан болуп эле элдин арасында элдин көйгөйүн чечкен бир уулдардан болуп, ишиңерди ийгилик каалап, аман эсен элдин эмесин үнүн угуп, элдин ушундай көйгөйүн угуп, көйгөйүн чечип берип жүргөнүңөргө чоң ыраазычылык айтабыз. Ыраазычылык айтып коелу деп чыгып келик. Анан дагы бир көйгөйүбүз бар. Ушул жерде экскурсия башталат. Талас областы бүткен колго чыгат.
Ушул жерден кечинде мастар өтөт. Машинени кубалап бир өтүшөт. Мына өткөндөн жерден бир бала ырта койсот. Губернаторга элдин атынан 250 адамдын колун койдуруп, арызды жазды губернаторга, мэрге кайрылсак, губернаторга кайрыла деп, губернатор уруксат берсе, бир заматта жанагы лежачий полиция деп койду экен. Ошону коюп берели деген. Губернаторга тыштаганыбызга 1 айдын жүзү болду, айлык дайын деп. Мына көйбөй да ушул да. 2 ошол жерден авария болду. Ошондо канча полицейский болчу? 2 жерге коюп койдум, алда мына ченге күйлөнөт да берет, кетет ана. Анан аркы жолго чыгаш жага бир 2 жерге коюп койсо, коюп койсо эле, узан коюп койсо эле болду эле. Анан элдер алар болбосо биз өзүбүз цемент күйүп таштайбыз. Анда болбойт, анда уруксат жок болуп калса, түндө бирөө келип атса, ала салып кетсе жооптуу болуп калабыз. Мен bunu 2-3 жолу айттым. Мынан берде участковый бар. Участковыйдын өзүнө айттым, мына көчөнүн башына знак коюп койбойсуңбу сен, 50 деген. Мына азыр Манастын күмбөзүнө кайрылган жерде ал знак бар, ал 50-40 бирөө эле турат. А көчөнүн башында жок. Көчөнүн башына койгон знакты 50 менен. 6-чы базар күнү бир контроль деп кой машиналар. 6-чы базар күнү кен колго барат бардыгы. Кечинде жарым саат, 1 саат турсаң, саат 5-6-ларда. Мына ошол жерден баарын кармайсың. Знакты коюп койсоң, знакты кое албасаң, ал сен саат отпойсуң. Ой, знакты деле карабайт, жанагындай койбойсуң. Знакты караган киши жок. Түшүндүм. Мен сиздердин аманатты барып жол министрине айтайын. Бул жол министри карайт да. Ана кандай эмелер бар экен, алар өздөрү менен кеңешип. Жок, мен мэрге кайрылсам, эгерде губернатор уруксат берсе эле 1 күндө коюп коебуз дейт. Түшүндүм. Губернатор деле макул деген эмеси болсо болду дейт биз. Мэрия. Ооба. Мына бир машина менен келатсыңарбы? Жылда бир маал жамап турчу. Аны да кой дейт. 2 жылдан бери жамабай да калды. Мен айтайын. Эменин жана жол боюнча биздин немелердики тейтик муну районго чейин жерибиз. Мына жак жол да ушундай. Районго барганда шаарга киребиз да. Мындайынан прямой бара албайбыз. 8 километрге дейм, районго чейин. 8 километр. 8 километр. Ошон жол ушундай как арда. Кен колдон. Кен колдун жолундай. Бияк жакта районго барганда. Ала орталыктан түшүп чыкты мен районго. Шаарда аралабай түшүп чыкты. Түз чыгат да. Ал жолдон качып эле ошак менен айланып. Анан эми айланайын бул муну азыр Садыр Жапаровдун иштеп атканына рахмат. Элдин баары ыраазы болот. Мурдагы жана Мадымаров деген эме сүйлөдү эле телевизордун ичине кирип кетиштик мушташ. Деги жакасынан кырылып. Жийинибиз келип атат бардыгы. Мындай болуп эч ким Батышадан эч ким мындай кылып иштеген эмес. Ооба. Баягы эң башталганда Акаев бир иштеген, анан кийин барды өлдү да. Мага рахмат, мамыт элди карап, жанагындай болуп пособиясын берип, мына силерге окшогон алтындай жигиттерин жиберип, мына мындай келчү эмес да министрлерге. Райком келчү эмес. Ооба. Акимдер. Мына рахмат келип мынтип бир кишинин айткан сөзү менен кен кол. Биринчи менен бар түз ошо. Жанагы Рахмат. жанагы гайлер таластын машиналар турат, ошол жерде үй кылып. Болду, бияка да келбейт, мынаяка чык. Бияка да келишпейт. Бул таластын баш жагына да баспайт. Болду, ошол жерде эле үй кылып ошо таластын башына кире чыгып беришти эле. 2 жерде, 3 жерде гайлер турат. Эме коюп койбодубу? Ошо камера иштебейт. Камерадан кийин келип эле турат эndi. Камерага деле чыгып атырсың анан. Иштейт камера. Иштебейби? İştebeyt. 2 kamera орноткон эле, ошол эмне иштебейт билбейм да. Биз өзүбүз таксовать этебиз. Түшүндүм. Анан камерасы иштебейт. Ар жерде таластын шопурларын баары билет, ура берет. Туура Шакир, эми үнүңүздөрдү уктум. Туура жана так жеткизген, дагы биякта 8 километр жер бар экен. Ошону жеткизип, мен атайын келдим. 6-чы дем алыш күнү акыл өксөнбөйсүн суранып алып, Шакир байка айтты, баягы жолуң түзүлүп атат дегенден эми була киши айткан башка, көзү менен көргөн башка да. Кандай дейсиз? Туура. Мурунку түзүлбөй жаткандагысын көрдүм эле, эми азыр түзүлүп жаткандагысын көрөйүн дагы. Анан Кудай буйрса сиздердин аманатты айтам, жанагы полицейскийди губернатордун уруксаты болсо мэрия айтт экен, Андан кийин 8 километрди эле ушундай сүрүп коюш керек. Сүрүп эле коюш керек. Дагы берде да биреме. Ногу тасап суу. Ошо тасап суу апрелден баштап кирет экен. Биздин жагы Тарел,
Gürökten deputatımız bolğon direktörün Künçaklıkta. Ama oşo aprelden başlap işlettigen aylık oşo bölük jakı yetken, jakı yetken oşo. Şakir aka mындай кылабыз. Эми Su jagында карап көрсөңөр айла. Акылбек Сөнбековичтин атына катышсаңыздар, не маселе болсо мен ал кишиге туура так жеткиз коюп турайын. Кандай дейсиздер? Бак ооз менен айткан башка, кагаз менен айткан башка. Кандай дейсиздер? Туура. Кудай буйрса ошо бийлик башындагы адамдардын жанында жүрөбүз. Алар дагы Акылбек Сөнбекович да мен сен карапайым элден чыккансың деп жанына алып алып, анан мен өзүм жет область бүтлө кыдырып чыгып атам. Кандай көйгөйлүү болсо, жеринен көрүп келип, анан Акылбек Сөнбековичке келип айтып келип атам, ошонун негизинде иш чечилип атат да. Буга чейин мурункулар чоңдорун жөнөтүп койчу, ал барат да коюн жеп алып эле, курсаны тойгузуп алып эле, шеп бүт бар жакшы экен деп келчи, тиги премьер-министр сонун турбай дей берчи, бирок тиягында элдин баары булгуп жаткан билчи эмес да. Кандай билчи эмес. Анан мына мен эми жолдун алыстыгына карабай Бишкектен келип, мына Шакир аканын аманатын атказдым. Анан келип дагы бир көзүм менен көрөйүн деп келдим. Кудай буйрса, бага Москва бир күндө курулган эмес. Сиздер айткандай мына Ажоос иштеп атат, Акылбек Сөнбекович иштеп атат, Пасояны көбөйтүп атат, эмени көбөйтүп атат. Мына азыр кассовый аппарат деле элдин баары пикир өкүрүп атат. Ал кассовый аппарат деле пайдап келе турган нерсе. Мына ошол налог эсебинен Пасовия мугалимдердин айлыктары көбөйүп атпайбы? Кандай дейсиздер? Туура эле. Анан ошол биз дагы ошол Ажоовска, Акылбек Сөнбековичке жардам беришибиз керек. Карапайым эл биз жардам бербесек, ал адамдар 2 адам да. Биз 6 миллион калкпыз, кандай дейсиздер? Анан 6 миллион калк биз жардам бербесек, 2 адам алып кантип жардам бере алат? Кандай дейсиздер? Туура. Талаштын бүт туугандарым сиздерге чоң рахмат. Кечеөнкү грейдер токтогон жерге чейин барсаңыз, анан ары 5 километр Кашка жол дегенге чейин. Ошо Кашка жолдуга чейин эле барып көрсөңүз болду. Калганында эле ошондой Бар эле жактагыдай. Мен көрдүм, биягын ата көрдүм. Мен эми 32 километр жол дейт, ошону полный сүзүп берет Кудай буйрса. 32 километр сүзүп берет. Анын менде буйрса телефон номеру берген, байланышып турабыз. Буйрса. Мына телефонду Шакир байке бергем. Мен телефон күн бүтүн иштейт. Жок, таламдагы Шакир байке алё десе эле, даже жетип келип көзү менен көрүп кетет. Анан сууду ушу айыл өкмөткө тапшырма берип койбойсуң, мисалы үчүн. Ошо кагаз жүзүндө катты эл атынан жибергин. Айыл өкмөтү жибербегенде ким жиберет? Жок, азыр эми айыл өкмөт өзүнүн жолу менен жөнөтө берсин, сиздер карапайым элсиздер да. Азыр карапайым элдин арыз муңун түз кабыл алат. Садыр Нурожоевич да түз кабыл алат, Акылбек Сөнбекович да түз кабыл алат да. Ал өкмөт өзүнүн эмеси менен кете берсин, өзүнүн жолу менен. Кандай дейсиздер? Мына Шакир байкем турат эми. Шакир байке да ошол жерде эл үчүн, жер үчүн деп сиздерди чыгап жүрөт. Анан бул киши даярдап берсе эле, мен даяр апарып берип коем. Анда Бата берип койбойсузбу, жакшы бир. Эми айланайын урмат. Мына жерде 7 аксакал экенбиз. Бул Манас атанын ордосу, Касиети кең кол, тарыхый жер. 5 ташыбыз бар, кең колу бар. Ушу кең колдун жолу оңолсо анда иш оңолот. Кең колдун жолу оңолсо анда өкмөт астыга жылат. Урмат, ушундай карапайым эл менен бир болгула, бирдикке күч болгула, калыс адилеттүү болгула. Садыр Ажоого, Акылбек өкмөт башчыга саламдуу айтабыз. Ушул жерде атайын карапайым эл менен байланышып жүрөсүң айланайын. Урмат, дайыма көзмө көз көрүп, көйгөйүн чечип жүрөсүң, ушундай жолуңан тайба балам. Аксакал. Мына кең колдун жолу ачылып тур айланайын. Анда заманга жакын келет аксакалдар. Ак батасы берип коелук. Ак жол ачык болсун, балам. Келечегиң кең болсун. Дайыма эл астында ушундай жүзүңөр жарык болуп, эл менен болгула балам. Манас ата карбагы. Ошо мен иштерем. Эми биз сиздер үчүн кызмат кылабыз эми. Карапайым эл үчүн кызмат кылабыз, Шакир ака. Буйрса бир оозун айтып койсоң. Айтып. Мейли, жолуң ачык болсун.